Саламатсыздарбы? Бул биздин мектеп номер 9 Мамасалы Тешебаев атындагы орто мектеби. Бүгүн бизде семинарга куда тоскондой эле катуу даярдандык. Ого, гүл майрам дегенди мектеби гүлдөн башталат экен да, ичи майрам болсо керек, Чидемде балдарды аябай катып салчу. Агайлар анда биз пара тебейли. Бала кезимде аябай кежир болчумун. Ачуума тийген эчкини тепкилеп пара кылып салчумун. Мынантип. Ачуума тийген адамдарды мынантип атып салсам алар өлбөй калат. Кана тартчы мени видеого. Подружкаларымдын Черный кассанын группасына таштап коеюн. Мынантип келдим мен бүгүн депчи. Мынаке. Окшодубу? Окшоду. Мыналардын кичинекейлерине секкин сумкага салып коюш керек экен да. Бундайлар менин үйүмдө толуп кеткен. Кудагайларды бир тарапка апаргыла. Жо мен кудагай эмесмин, жөн эле жеңеси болом. Мынабул көбүрөөк мага шашлик бышырганды элестетип атат да. Жо, бул шашлик эмес, кебаб бышырса керек эле бугачы, кебаб. Охо, той өткөрө турган эле жер болуп калыптыр го бул жер. Бойдок мугалимдер болсо үйлө берсе болгудай экен бул жерде. Илгери биз мына параны раза тепкилеп салчубуз, тебип, агайлар алып туалет кыргызып. Азыркылар теппейт. Азыркы химия жеген койлордун жүнү да жумшак болот, тытылып кетет бир пастай. Бүгүнкү күндө ушинтип жаа менен эле жүрүш керек болуп калды. Тийишкендерди жаа менен атып, сазайын берип салыш керек. Тийгизиш аябай кыйын турбайбы? Мана. Антип кыйналып эмне отурасыңар? Мээсин тыркырат эле атып салгыла. Мана антип. Охо, мындай көк жууч параны мен акыркы жолу карантинде жедим окшойт. Азыр эч ким жасабай калды. Кудалар, мынандай белги менен жүрүңүздөр. Болбосо бул жерде жаман. Бөтөн адам келсе сүдүрөп кетишет. Паран тоюн мына мен таанытчумун. Мына тепкилеп салат элем. Азыркылар болсо телефон чукугандан башкага жарашпайт. Келип калың, алып калың. Базар кызып атат. Кайсынсынан аласыздар? Бул бекерби? Бекер ала бериңиздер. Жумоң деген мына мен болом. Азыр тийгизгеним карап тургула. Бисмилла. Оба. Шыны жумоң мына мен. Жумоңдун сакалы болуш керек. Менин сакалым бар. Оба. Кожа жаштын накта карындашы мына мен болом да. Тийбей калбады. Жатышты үйрөнүп коюш керек экен, Оба, атыш оңой эле. Мен үчүн кыйын да. Кааласаңар мен онлайн курс өтөм. Жатыш боюнча. Азыр бар жок нерсе онлайн болуп калбадыбы? Анеке. Мына ошентип келген конокторубузга тамашалуу видеобуз менен күлкү тартууладык. Алар да тамашаны жакшы түшүнгөн адамдар экен. Күлүп кетишти. Кээ бир көрөрмандарыбыз менин сүйлөгөндөрүмө маани берип, мугалим болуп туруп, адабий тилде таза сүйлөбөптүр деген суроо жаралышы дагы мүмкүн. Мен болсо мүмкүн болушунча этияттык менен өзүбүздүн диалектикте сүйлөп билдирүүгө аракет кылдым. Бул биздин диалект деген түшүнүк биздин тилибиздин кемчилдиги эмес, тескерисинче кыргыз тилибиздин сөзгө байлыгынан деп түшүнсөк туура болмок. Мекенибиз тынч болсун, ар бир адамдын жүзүндө күлкү, маанай жылмайып жүрсүн. Эч качан согуштар болбосун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.